Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз сиздер менен Аллах Таалага жакындатуучу, өзгөчө Аллах Тааланын сүйүүсүнө жеткирүүчү ибадаттар, амалдар тууралуу сүйлөшүп жатканбыз. Бүгүн дагы мына ошол сабагыбызды улай, бүгүн дагы бир өзгөчө темага токтолуп өтөбүз. Бул ал-хуббу филла. Аллах жолунда бири-бирин жакшы көрүү. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн достошуу. Аллах жолундагы достуктун артыкчылыгы, анын касиети, анын сооптулугу тууралуу кыскача токтолуп өтөбүз. Албетте биздин динибиз ар дайым биримдиликкө, ынтымактыкка, бири-бирине болгон сый урматка, бири-бирине болгон сүйүүгө, махабатка чакырган дин болуп эсептелинет. Жана ошондой эле мусулмандардын биримдигин кетире турган, алардын ынтымагын чачырата турган, алардын ортосунда бир уруш жанжал пайда кыла турган, бир кастык, душмандык козгото турган кандай бир амал боло турган болсо, мунун жолун динибиз жапкан. Муну ошол ишти арам кылган. Жана ошол ишке өтө бир катуу жазалар берилери тууралуу биздин динибиз баяндап берген. Мусулмандардын бири-бирине болгон көрө албастыгы, бири-бирине болгон ич тардыгы, бири-бирине болгон өчөшкөндүгү, мунун баары арам болуп эсептелинет. Динибиз муну арам кылган жана буга катуу жаза болору тууралуу баяндап берген. Албетте булардын баардык себептери мусулмандардын биримдигин, ынтымагын сактап калуу эсептелинет. Жана ошондой эле мусулмандардын ынтымагын, биримдигин сактап кала турган кандай амал боло турган болсо, муну ошол нерсеге биздин динибиз чакырган. Динибиздин эң чоң максаттарынан бири бул мусулмандар ортосунда, коомубузда ынтымактуулук, биримдүүлүк болуштугу. Эми мусулмандардын ынтымактуулугун, биримдүүлүгүн сактап кала турган амалдардын бири бул мусулмандар бири-бирин жакшы көрүштүгү. Аллах жолунда достошуусу, дос болуп жашаштыгы мына ушул мусулмандардын биримдигин чакырып кала турган, сактап кала турган амал болуп эсептелинет. Эми Аллах жолунда достошуунун, Аллах жолунда бири-бирин жакшы көрүүнүн фазилети, сообу аябай улуу. Бул дүйнө жана акыретте берилет мунун сообу. Бул дүйнөдө мусулмандардын жашоосун бактылуулукка бөлөйт. Алардын бири-бирине болгон сый урматын күчөтөт, биримдигин, ынтымагын сактап калат. Ал эми акыретте дагы мусулмандар Аллах жолунда достошо турган болсо, бири-бирине жардамчы достор кылат. Кыямат күндө бири-бирин тозоктон куткаруучу, бири-бирине шафаатчы достордун катарына кошот. Эми Аллах жолунда болгон сүйүү тууралуу келген кээ бир хадистерге да токтолуп өтө турган болсок, албетте Аллах жолунда достошуу бул сиздин даражаңызды пайгамбарларга, шахидтерге, сыддыктарга жана солих кишилерге катарыңызды кошот. Даражаңызды көтөрүп, ошолордун даражасын жеткирет кыямат күнүндө. Эгерде бул дүйнөдө сиз алар аткарган амалды жасай албай турган болсоңуз дагы, ошолорго болгон сиздин сүйүүңүз үчүн, пайгамбарга болгон сүйүүңүз үчүн, сахабаларга болгон сүйүүңүз үчүн, башка бир солих кишилерге, аалымдарга болгон сүйүүңүз үчүн кыямат күнүндө мына ошолордун даражасында бейиште ошолор менен бирге болууңузга эң чоң себепкер болот. Бул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадис келет. Ан Абдуллах ибн-Мас'уд радияллаху анху, Абдуллах ибн-Мас'уд айтат: "Жа раджулун иля Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам." Бир киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, төмөндөчө сурады: "Я Расулаллах, кайфа тaqulu fi rajulin ahabba qawman wa lam yalhaq bihim?" Аллахтын элчиси, ушундай бир киши бар, бир коомду жакшы көрөт. Ошолор менен бирге болууну каалайт эртең кыямат күнүндө. Бирок алар аткарган амалды жасай албайт. Алар кылган иш анын колунан келбейт дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, фақала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз жооп берет: "Ал-мар'у ма'a ман ахабба." Адам, киши кыямат күнүндө кимди жакшы көргөн болсо, ошо менен бирге болот дейт. Эгер ошолор кылган амалды дагы аткара албай турган болсо, кыямат күнүндө кимди жакшы көргөн болсо, мына ошолор менен чогуу болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисинде баяндап берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз пайгамбарларды, сахабаларды өзүгө дос тутуп, ошолорду жакшы көрө турган болсок, ошолорду сүйө турган болсок,
жана башка солих кишилерди, аалымдарды, башка мусулмандарды жакшы көрө турган болсок, эртең кыямат күндө биз даражабыз ошолор менен бирге болот экен. Ошолор менен чогуу бейиште болот экенбиз. Бул нерсени Пайгамбар өз хадисинде баяндап берет. Дагы ачыгыраак болуш үчүн Пайгамбар дагы бир хадис келет. Айтат: "Анна раджулан саала наби саллаллаху алейхи ва саллям" дейт. Бир киши Пайгамбарга сурады дейт. Ани саа. Кыямат күнү качан болору тууралуу сурады дейт. Матаса я Расулуллах. Кыямат күнү качан болот деп сурады дейт. Ошондо Пайгамбар жооп берип: "Маза адатта лаху." Сен кыямат күнүнө эмне даярдап койдуң? Кыямат тууралуу сурайсың деп Пайгамбар жооп берип атат. Ошондо жанагы киши: "Ла шай'ан илля анни ухиббаллаху ва расулаху саллаллаху алейхи ва саллям." Мен эчтеке даярдаган жокмун, бирок Аллах Тааланы жана анын пайгамбарын жакшы көрөм деп жооп берди. Ошондо Пайгамбар карап: "Анта ма'a man ahbabta." Сен кыямат күнүндө кимди жакшы көргөн болсоң, ошо менен бирге болосуң деп жооп берди дейт. Анас ибн Малик айтат, бул хадисти риваят кылган: "Тама фарахна би шай'ин фарахна би каули наби саллаллаху алейхи ва саллама, анта ма man ahbabta." Пайгамбар саллаллаху алейхи ушул сөзүнөн дейт, өтө катуу кубандык дейт. Сен кыямат күндө кимди жакшы көрсөң, ошо менен бирге болосуң деген сөзүн уккан кезде биз аябай катуу кубандык дейт. Анан Анас ибн Малик айтат: "Ана ухиббу набия саллаллаху алейхи ва саллям ва Абу Бакр ва Умар ва аржу ан акуна ма'ахум би хубби иyyahum ва иллам a'mal мисли a'malihim." Мен пайгамбарыбызды жакшы көрөм, Абу Бакрды жакшы көрөм, Умарды жакшы көрөм дейт. Жана кыямат күнүндө ошолор менен биргеликте болуу мен үмүт кылам, аларга болгон сүйүүм үчүн дейт. Эгер алар жасаган амалды аткара албаган болсом дагы дейт, алар кылган ишти менин колуман келбеген болсо дагы, эртең кыямат күндө пайгамбар менен Умар, Абу Бакр менен чогуу бирге болом деп мен үмүт кылам, Алланы жакшы көргөндүгүм үчүн деп Анас ибн Малик айтып берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз кимди жакшы көрө турган болсок, кыямат күнүндө ошолор менен биргеликте болот экенбиз. Эгер пайгамбарларды, сахабаларды, солих кишилерди жакшы көрө турган болсок, аларды сүйө турган болсок, алардын жолун жолдой турган болсок, аларга ээрчей турган болсок, аларга эргеше турган болсок, эртең кыямат күндө Аллах Таала бизди ошолор менен бирге кылып, терилтип, бейиште ошолор менен биргеликте рахатка бөлөйт экен. Мына ушул эле тескериси, эгерде адам башка бир бузук кишини жакшы көрө турган болсо, бир кафир адамды жакшы көрө турган болсо, бир жер бетинде бузгундук кылып, жер бетинде бузукулук кылып арганда уят иштерди тараткан кишини, бузуку кишини жакшы көрө турган болсо, эртең кыямат күндө мына ошо менен бирге болуп калуу катуу коркунучу бар. Анткени Пайгамбар айтат: "Мен ташаббаха би кавмин фахуа минхум." Ким өзүн кайсы бир коомго окшото турган болсо дейт, кыямат күнүндө ошолор менен биргеликте болот дейт. Ким кайсы адамды жакшы көрө турган болсо, эртең кыямат күнүндө ошол менен чогуу болот дейт. Эгерде бир адам бир кафирди жакшы көрө турган болсо, эртең ошол кафир менен тозокто болуп калуу катуу коркунучу бар. Ошондуктан адам сүйгөн кезде дагы, бирөөнү көмүр кармаган кезде дагы карап, аны жакшы көрүп, анан өзүн ошого окшоштуруш керек. Эгерде бир кафир бузук адам болуп кала турган болсо, эртең кыямат күндө ошолор тарткан азапты ушул адамда тартып калуу коркунучу бар. Ошолор кылган бузук иштери кандай күнөө алган болсо, мына ушул адам дагы ошолордун кылган ишин жакшы көргөн үчүн, ошолорго эргешкендиги үчүн эртең кыямат күнүндө ошол менен бирге болуп калуу катуу коркунучу бар. Ошондуктан мусулман адам ар дайым солих кишилерди жакшы көрүүгө аракет кылышы керек. Андан кийин дагы Аллах жолунда болгон сүйүү бул Аллах Тааланын сүйүүсүнө жеткирет. Пайгамбар өзүнүн хадисинде айтат, Аллах Таала айтат, бул хадиси кудуси: "Ваджабат махаббати лил мутахаббина фия." Аллах Таала айтат, менин сүйүүм дейт, менин жолумда бири-бирин жакшы көргөндөргө дейт. Менин ыраазычылыгым үчүн бири-бирин жакшы көргөндөргө, бири-бирин сүйгөндөргө, мен үчүн достошкондор үчүн менин сүйүүм аларга милдет болот дейт. Мен аларды жакшы көрөм дейт. "Вал мутажалисина фия." Жана мен үчүн отургандар дейт. Мен үчүн бир жерде таалим алгандар, мен үчүн бирге болуп бир жерде намаз окугандар, мен үчүн бирге болуп бир жерде жакшы иштерди кылгандар, мен үчүн бирге болуп бир жерде кайрымдуулук кылгандар, мен үчүн бирге болуп бир жерде дават кылгандар дейт. Мына ушул адамдарга менин сүйүүм важип болот дейт. "Вал мутазавирина фия." Жана мен үчүн бири-бирин зыярат кылгандар дейт. Ортосунда Аллах Таала үчүн болгон сүйүү бар болгондугу үчүн эч кандай бир дүйнөлүк мамилеси жок. Кандай бир бизнес мамилеси же тууганчылык карым-катташы жок. Бирок Аллах жолунда болгон бири-бирине болгон сүйүүсү бар. Мына ошон үчүн бири-бирин зыярат кылып тура турган болсо дейт, ушулар үчүн дагы менин сүйүүм
аларга жетет, аларга менин сүйүүм болот деп Аллах Таала айтып атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз Аллах жолуна бири-бирибизди жакшы көрө турган болсок, Аллах жолуна бири-бирибиз менен жакшы иштерде чогуу жардамдаша турган болсок, Аллах жолуна бири-бирибизди зыярат кылып тура турган болсок, Аллах Тааланын сүйүүсүнө жетет экенбиз. Жана хадистин уланысында вал мутабазилина фия, жана мен үчүн бири-бирине жардам бергендер дейт. Аллах жолуна бири-бирине көмөктөшүп, жакшы иштерди кылгандар, мына ушуларга менин сүйүүм жетет деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде хадиси кудусиде Аллах Таала мына ушундай бизге баяндап берет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кыямат күнүндө Аллах үчүн жакшы көргөндөр, Аллах үчүн достошкондор, Аллах үчүн бири-бирин сүйгөндөр кыямат күнүндө Аллах Тааланын аршын көлөкөсүндө болот. Кыямат күнүндө күн адамдардын башына найза бойлуу алып келип аябай кайнаган күндө, адамдар терилеп терисине көмүлгөн күндө Аллах үчүн бири-бирин жакшы көргөндөр кыямат күндө Аллах Тааланын аршынын көлөкөсүндө эс алып отурушат. Аллах Таала аларга мен өзүм көлөкө кылам деген хадистер келет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах жолундагы достук, Аллах жолундагы сүйүү мына ушундай болот. Дагы Аллах жолундагы достук бул ажыралгыс достук. Кыямат күнүнө барган кезде дүйнөдө бири-бирине катуу киришип кеткен достор, Аллах үчүн эмес, бирок дүйнө үчүн, бизнестеги достор, стакандагы достор, дагы башка жактагы достор, дагы башка достор, өтө бири-бирине кандос болуп калгандар, алар бири-бирине катуу душмандар болуп калат дейт. Бир гана Аллах үчүн достошкондор гана, алар кыямат күнүндө андай бири-бирине душман болушпайт, бири-бирине шафаатчы болуп жардам беришет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ал-ахиллау яума идин ба'духум ли ба'дин адуун". Кыямат күнүндө бири-бирине аябай катуу киришип кеткен достор, кан достор бири-бирине душман болуп калышат дейт. Бири-биринен качып калышат, бири-бирин сатып калышат дейт. Иллал муттакин, бир гана таква пенделер гана, Аллах жолунда сүйүшкөндөр гана, Аллах жолунда достошкондор гана мындай болбойт дейт. Алар бири-бирине жардам беришет, бири-бирине шафаатчы болушат. Аллах Таала аят уланысында: "Я ибади, эй менин пенделерим, мен үчүн достошкондор, ла хофун алейкум лияума вала антум тахзанун". Бүгүн силерге эч кандай коркунуч болбойт, жана силер бүгүн эч кандай өкүнбөйсүңөр. Аллах Таала мына ушундай буларга айтылат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул Аллах жолунда достошунун дагы башка фазилеттери, артычылыктары, сооптору аябай көп. Мына ушул менен чектелебиз. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах жолунда бири-бирибизди жакшы көрөйлү. Аллах жолунда бири-бирибизди кечире билели. Аллах жолунда бири-бирибизди зыярат кылып турайлы. Аллах жолунда бири-бирибизге жакшы насааттарды айтып турайлы. Аллах жолунда бири-бирибизге жардамдашып, бири-бирибизге көмөктөшүп турайлы. Мына ошондо Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечирип, биздин даражаларыбызды көтөрөт экен. Мына ошондо Аллах Тааланын сүйүүсү бизге болот экен. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.